иш-чаралардын тегерегинде биз конструктивдүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, мына бүгүн бир топ депутаттарды чакырдык, эксперттерди чакырдык, коомдук саясий ишмерлерди чакырдык, эл аралык уюмдарды да чакырдык. Биз эл аралык уюмдардын бардык тараптарын чакырдык. Батыш болобу, Россия Федерациясы болобу, башка мамлекеттердин бардыгын бирдей чакырдык. Кийин булар батышчыл, орусчул же жана башка деген сөздөр болбосун деп. Биздин бүгүнкү максат мамлекетибизде болуп жаткан мыйзамсыз иштер, бийлик тарабынан жүргүзүлүп жаткан мыйзамсыз иштер, мына ошолорду ачык талкуулап, чечүү жолдорун суруштап, тоталитардык жолго түшпөйлү, демократиялык жол менен өнүгөлү. Биз жаңымун азыркы бийлик жүргүзүп жаткан саясатка макул эмеспиз жана өзүбүздүн оюбузду ачыктан айтып чыгып жатабыз. Бирок биздин айткан ойго, биздин берген конструктивдүү сунуштар туура эмес кабыл алынып, бизге куугунтуктар жазалып, кечеги күндүн тарыхы кайталанып жатат. Биз эртең бир журналистти өлтүрүп кетишин, бирөөнүн колун кесип, бирөөнүн кулагын кесип, бирөөгө граната жиберип, бандиттик иш-чара болбосун. Бүгүн демократиялык жолдо ачык айкын саясий күрөш жүрсүн деген максатты коюп жатабыз. Мына ошондуктан баарыңыздарды чакырып бүгүн талкуулап